Assalamu алейкум, урматтуу Атоми сүйүүчүлөр. Бардыгыңыздарга кечки салам. Мен Кыял Орузбекова. Сиздер менен бир аз дагы болсо бүгүн Атоми ичүүчү коллагени тууралуу сөз кылгым келип турат. Мынакей, көргөндөр болсо керек, көрбөгөндөр болсо көрүп алыңыздар. Бул деген бизде русский сайтта жок. Корейский сайттан заказ кылабыз. Ар бир флакондо 25 мл. Жана ушундай флакондордон бир упаковканын ичинде 14 болот. Бул деген 2 жумага эсептелген. Күнүнө бирден штуктан тамакка чейин, жок дегенде 30 мүнөт мурдараак ичүү сунушталат. Же болбосо ач карын ичкен өтө жакшыраак. Себеби тамак ичкенибизде бизде аминокислоталар болот. Бул сөзсүз түрдө болот. Ошол аминокислоталар коллагенди эритип жиберет дагы өзүнүн функциясын аткара албай калат. Же болбосо пайдасын бербей калат бизге. Ошондуктан тамакка чейин ичилиши керек. Баасы болсо 3500 рубль, чыгарып алуу коду 4008, 17000 пиви берет. Анан кийин 3500 рубльга билесиздер, бизде доставка дагы кошулат долларга жараша. Аны эми ушу 3500 болжолду деп айтабыз да. Атоми коллагени, мынакей өзүңүздөр көргөндөй, коллаген чешуй балыгынан алынган коллаген өтө майда молекулардык структураны берет. Жана буга гиалурованый кислота бар, витамин С бар, керамид бар, анан эластин бар. Ошондуктан бул өтө пайдалуу. Молекулардык структурасы өтө майда дегенди кандай түшүнөсүздөр? Жана коллаген дегенди негизи эле кандай түшүнөсүздөр? Адамдын организминде белок бар экендиги баардыгыбызга белгилүү. Канчалык деңгээлде белок роль ойной тургандыгы дагы баарыбызга белгилүү. Ал эми ошол белоктун 30% коллагенден турат. Биздин терибиз, сөөктөрүбүздүн ийкемдүүлүгү, барып ийкемдүүлүгүн жоготкон жаш өткөн сайын терибиздин сөөктөрдөн бөлүнүп калышы, шалбыроосу, картаюусу, бырышпасуусу, ошолордун баардыгы биздин коллагенге байланыштуу. Себеби теринин деги эле адам организминин теринин сырткы катмары эпидермистин 90%-ын коллаген түзөт. Коллагенди адам организминде жетишпей баштайт жаш өткөн сайын, ошондо кошумча түрдө башка жактан алып кошушка туура келет. Эми биз буга көп мынчалык деле маани бербейбиз, берген эмеспиз, бирок азыркы заманбап талапка ылайык муну косметиканын каражаттарынын ичинде жана дагы азыр акыркы заманбап үлгүдө ичүүчү катары дагы коллагенди пайдаланып калышты. Чешуй балыгынан алынган дегеним ошондой. Чешуй балыгынын молекулардык структурасы коллагенин да адамдын молекулардык структурасына барабар экен да, адам коллагенинин. Ошондуктан булар Атоми компаниясынын коллагени бизге ушунчалык пайда берет экен, ушунчалык бизге бат сиңет экен организмине, жана бат эле отурукташып кетет экен. Майда молекулардык дегенди 512 дальтон деп айтууга болот экен. 512 дальтон деген эгерде биз салыштыра келе турган болсок, адам чачынын жоондугун 125 миңге бөлгөнгө барабар. Көрдүңүздөрбү, канчалык майда болсо ошончолук организмге бат сиңет экен. Эми азыр учурда базардын талабына ылайык өтө көп коллагендер бар, ар кандай фирма, ар кандай компаниялардыкы бар. Ошонун сиздер структуралык, молекулардык структурасын карашыңыздар керек. Клиникалык текшерүүлөрдүн негизинде Атоми коллагени көздүн айланасындагы бырыштарды, терилердин жандануусун жана жакшы жылтырап калуусун байкашканда текшерүүлөрдүн негизинде келип чыккан. Ошондуктан бул коллагенди өтө жакшы таасир берүүчү экен деп жыйынтык чыгарышкан. Азыр ачып көрөбүз. Күнүнө бирден сунушталат деп мен сиздерге айттым, ач карын ичкен ошончолук жакшы болот экен. Жана 5-6 ай аралыгында 3 айдын аралыгында 5-6 грамм коллаген ичкенибиз бизге туура болот экен. Жыты шабдалы персик даамданат. Мынакей көрүнүшү болсо мына ушундай, көргөнүңүздөрдөй. Бул азыр чоң кашыкты көрдүңүздөр, буга толук түрдө дагы толуш
керек. Азыр ичип көрөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Өтө сонун. Мына 3 чоң кашык чыгат экен. Bir күндүк биздин дозабыз 3 чоң кашык чыгат экен. Биз ушундайдан 14 күн ичишибиз керек. Кайрадан бир аз тыныгуу жасап, кайра дагы ичишибиз керек. Ошондо биздин терибиздин сакталуусу, картаюулар, бурыштардын кетүүсү бардыгы жөнгө салынат экен. Ичүүчү коллагенди мына ушундай колдонобуз. Менде азыр 2 эле штугу бар. Негизи 14 штук болот. Бардыгыңыздарга сунуштайм. Алыңыздар, колдонуңуздар.